Республикалык урология илимий борборунун дарыгери Чыңгыз Иманалиев мырза. Кош келдиңиз. Уролог дарыгери кутмандуу кушубак таңыңыз менен дейли. Анан кандай келип алдыңыз? Рахмат, жакшы келип алдык. Эртең мененки тыгынга карабай, баягы кечигип калбайлык деген ой менен эртерээк чыгып, эртерээк келип жетиштик го деген ойдомун. Мен Чыңгыз мырзанын унаасынын ана торбу деген ой келип атат. Анткени канаты жокпу? Жок, канаты деле жок. Эми баягы капталдайт экен. Канчалык эртерээк чыксаң, ошончолук баягы тыгын башталып электе чыксаң эртерээк келесиң деген ойдомун. Анан ошон үчүн баягы эртерээк туруп дегенде ошо сиз суранган үчүн эртерээк келип убагында келдик го деген ойдомун. Рахмат дейли. Кийинки суроо Чыңгыз мырза, сиз көптөгөн эл аралык конференцияларга катышып жүрөт экенсиз. Мына ушул туурасында айта кетсеңиз. Рахмат. Ооба, эми анча деле көп эмес. Биздин негизи урологиялык илимий борборунда бардык менин коллегаларым, ошо уролог дарыгерлер негизи көп баягы эл аралык конференцияга катышканга кандай десем мен мындай умтулабыз да. Анан кийин биздин ошо ассоциациянын президенти, биздин урологиялык илимий борбордун директору Усупбаев Акылбек Чолпонкулович ар дайым ошо бизге жол көргөзүп, ушундай маалыматтарды берип турат. Биз дагы өзүбүз изденип ушундай эл аралык конференцияларга катышканга аракет кылабыз. Анан эми баягы мен элден өзгөчөлөнүп көбүрөөк бардым деп айтпайм. Менин коллегаларым дагы абдан көп катышат. Анан ошол биз дагы элден калышпай анча-мынча конференцияларга катышып атабыз. Жакшы. Жакшы экен, анан кийин оюбуз бөлүнүп кетти дебейм да. Анан бул жакта деген сиз ошо жакынкы арада эле ошо Кореяга барып келдиңиз, Анан кийин айтсаңыз, бул жерде өзүңүз тааныштыра кетиңизчи, ар бир сертификат, ар бир бул биринчи эл аралык конференциям деп койсом болот. Ушул Турция мамлекетиндеги Измир шаарында эл аралык урология мектебинде ошо урологиялык хирургия боюнча курс болгон, конференция болгон 3 күндүк. Ошол 2013-жылы 30 ноябрда менин мугалимим бар, Нурбек Монолов деген. Ошол агайым экөөбүз чогуу барып, ошол ал кезде мен ординатор болуп эмгектенчимин. Ошол кезде ошол биринчи эл аралык жана конференцияга катышкам. Ошол кезде сертификат бул. Андан кийинкиси болсо бул жанагы биздин ассоциация бар, ошол ассоциациянын мүчөсү деген бул сертификат. Андан кийинкиси болсо бул Казакстан мамлекетиндеги Жарбосунов урологиялык борбору бар. Ошол жерде жаштар арасындагы конференция болгон. Именно молодых ученых деп коет. Ошол жерге барып катышканбыз. Андан кийинки бул дагы бир катардагы конференция, бул биздин мамлекетте болгон. Бул болсо ошол Корея мамлекетиндеги Пусан улуттук университетинин Янсан Хоспитал деген жерде 2 айлык стажировкага жакында барып келдим. Ошол жактан алган бул жанагы эмне деп коет, сертификат. Бул болсо ошол биздин катышкан HIDI деп коет, Korea Health Industry Development Institute деген программа бар эле. Ошол программа аркылуу барганбыз. Ошол программадагылар ушул сертификатты бизге кайгарышкан. Жакшы экен, мыкты экен. Анан кийин биз өзүбүздүн маегибизди улантырабыз. Анан мисалы сиз бул тармакта канча жыл болду эмгектенип келе жатканыңызга? Негизи мен студент кезде 2010-жылы 4-курс окуп атсам керек эле. Ошол кезде биздин кабыл алуу бөлүмү бар. Урология кабыл алуу бөлүмүндө орусча айтканда медбрат деп коет. Ошол медбрат болуп эмгектенип баштагам. Ал кезде ошол биздин зданиябыз, жанагы мекемебиз Московский Лагуненко кесилишинде болчу. Анан кийин ошол жерде эмгектенип баштагам. Түнкү жанагы күзөт деп коет.
ошо түнкү күзөткө чыгып медбраттын ишин аткарып, анан баягы медакадемияда окуп, ошол эмгектенип жүрдүк. Анан иштеп окуп жүрдүк. Иштеп окуп жүрдүк. Анан 2012-жылы ординатурага тапшырдым. Анан ошол 2014-жылы врач-уролог болуп, ошо өзүм эле иштеп жүргөн калал бөлүмүнө дарыгер болуп келдим. Жакшы экен. Жакшы, Чыңгыз мырза, айтсаңыз, негизи эле сиздердин борборго кайрылган жарандар кайсыл оорулар боюнча көп даттануулар менен кайрылышат? Актуалда кайсыл оорулар болуп жатат азыркы мезгилде? Негизги актуалдуу оорулар эми бизде көп, бирок баягы эндемический район деп коет биздин жанагы Зара таштар оорусу. Бул биздин баягы жашоо шартка, сууга, анан кийин сууларда минералдар көп да. Ошого байланыштуу ушул Зара таштар оорусу, орусча айтканда мочекаменный болезнь деп коет. Ошол көп кездешет. Андан кийинкиси бул жанагы эркек безинин сезгениши, простатит деп коет орусча. Ошол простатит көп кездешет. Гиперплазия предстательной железы деп, аденома простаты деп, алдагы аябай көп кездешүүчү оору. Бул биздин жана улуу адамдарда 55-60 жаштан өтүп калган жарандарыбызда көп кездешүүчү оору. Анан негизги ушул оорулар аялдар арасында болсо пиелонефрит, цистит деген табарсыктын сезгениши, бөйрөктүн сезгениши, ушундай оорулар көп кездешет. Жакшы. Анан ушул сиз айтып кеткен жогоруда оорулар эмнеден улам пайда болот? Жана ушул ооруларды мындай алдын алуусу боюнча да айтып кетиңизчи. Алдын алуу боюнча негизи эмнеден пайда болот? Ошону айтып кетиңиз. Зара таштар оорусу мисалы бул жанагы зат алмашуу деп коет кыргызча. Зат алмашуунун бузулушунан, жанагы щитовидная железа деп коет, ошол без дагы баягы функциясын өзгөрткөндөн кийин дагы бөйрөктө кристаллар пайда болуп, андан кийин ал кристаллар бөйрөктүн структураларына толуп, анан ташка айланып, ошол таштарды жаратышы мүмкүн. Анан мен биздин элге айтып кетерим, бул жанагы сууларды колдон келсе кайнатылган суу же болбосо азыр жана фильтр деп калбадыбы, чыпкагыч, суу чыпкалагычтар көп кездешет. Ошолорду колдон келсе үйгө койдуруп, анан кийин жанагындай ар кандай жаштар арасында же болбосо көп эле тойлордо көп кездешет атпайбы, жана фанта, кола деп. Негизи биздин эл көп ичет андайды. Ошол газдалган суусундуктарды ичпесе, диета сакташ керек. Майлуу, туздуу, баягы калориялык тамактарды көп жегенде дагы бул зара таштар оорусу пайда болушу мүмкүн. Ошон үчүн ошолордун баарын алдын алса сактанууга болот. Бизге телегөрүүчүбүздөн суроо келип түшкөн экен. 348 менен аяктаган абонент простатит уму болсо балалуу болбойбу, өзү жаш эле бала дейт. Простатит деген бул простата безинин сезгениши. Жок, бул баягы простатиттин кандай айтсам, кабылдоосунан кийин балалуу болбойт деген баягы кепилдик жок. Андай тыянак чыккан эмес. Бул жигитти дагы изилдеп, башка органдарында изилдеп, анан кийин обследование кылып туруп көрүш керек. Андай тыянак айта албайбыз. Жакшы экен, анан ардактуу көрөрмандарыбыз, биздин экранга чыккан көпүрө сандарыбызга өзүңүздөрдүн урология боюнча суроолоруңуздар бар болсо, келиңиздер, жөнөтүңүздөр. Сиздерге убакыттан пайдаланып, суроолорго жоопторду алып бергенге даярбыз. Албетте, эске сала кетсек, бизде меймандар Республикалык урология илимий борборунун дарыгери Чыңгыз Иманалиев мырза келген. Андыктан убакыттан пайдаланып, мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, болгон суроолоруңуздарга жооп алып алыңыздар демекчибиз. Жакшы экен. Анан кийин сизге дагы эле ушул өзүңүздүн кесибиңиз туурасында эле суроо бергим келип жатат. Мисалы, бөйрөктө таш болот эмеспи? Анан бөйрөктө ташты операциясыз эле кылса болобу? Жок кылса болобу? Анан жанагындай луч менен же лазер менен кетип жатпайбы? Бул нерсе адамдын организмине кийин зыян алып келбейби? Туура суроо бердиңиз. Негизи бул зара таштар оорусу таштын көлөмүнө байланыштуу болот. Бул дарылоо
баягы коралловидный деп коет, коралл таштары болсо, бөйрөктүн ичинде жайгашкан болсо, анда аны сөзсүз түрдө операциялык жол менен же болбосо ачык открытый операция деп коет, ошол операция жолу менен алууга туура келет. Анткени ал ташты луч менен талкалап алууга кыйыныраак болуп калат. Эгер зара түтүкчөсү деп коет, жана мочеточник орусча айтканда, ошол мочеточникте жайгашкан таштар 1 сантиметрге чейин кездешсе, анда дистанционный литотрипсия дейт. Биздин ушул илимий борборго баягы тиешелүү биздин бир бөлүм бар. Именно ошо жанагы дистанционный литотрипсия отделениясында, же болбосо ошол бөлүмдө биздин аппарат бар. Ошо таш талкалоочу аппарат. Ошол таш талкалоочу аппарат менен ошол таштарды алып чыкса болот. Анан ага чейинки жанагы майдараак таштар болсо, аны дарылоо методу менен баягы ооруларга 1 айга же 2 айга дарылар жазып берип, андан кийин кайра көзөмөлгө алып дарылап кетирсек болот. Түшүнүктүү. Бизге келген кийинки билдирүү бар. 801 менен аяктаган абонент: саламатсызбы? Пиво ичимдиги бөйрөктү тазалайбы дейт. Ушундай суроо келген экен. Жок, бул абдан чоң жаңылыштык. Пиво же болбосо алкогол ичимдиктер эч качан бөйрөктү дарылогонго же болбосо тазалаганга алып келбейт. Тескерисинен кайра бул бөйрөккө залакасын тийгизип, ошол ар кандай ооруларга алып келиши мүмкүн. Жанагы бөйрөктүн улануусу деп коет, ошол бөйрөктүн улануусуна алып келиши мүмкүн. Ошон үчүн биз көрөрмандарга айтып кетет элем, эч кандай алкогол ичимдиктерин ичпегенге аракет кылыңыздар. Бул эч кандай пиво бөйрөктү тазалабайт. Тескерисинче бөйрөккө зыян жана уланууну алып келет экен. Албетте, мына ушундай билдирүүнү урматтуу телекөрүүчү сиз да жолдосоңуз болот. Биз сөзсүз түрдө жооп алганга аракет жасайбыз. Кийинки билдирүүнү окуй кетсем, 439 менен аяктаган абонент: саламатсыздарбы? Менде да таш, бөйрөктө таш бар. Дары менен жоюлабы? УЗИге барсам 1,5 сантиметр дейт. Бул 1,5 сантиметр таш эгер бөйрөктүн ичинде болсо, ал баягы бөйрөктүн так кайеринде жайгашкан. Баягы лоханка деп коет, бөйрөктүн воротасындабы же бөйрөктүн ички пирамидаларында ошол жерде каякта жайгашкан болсо, ошого жараша так байкап, рентген изилдөөлөрдү кылып, жанагындай анализ кылып, анан кийин дарыларын жазып, же болбосо дарылаганга аракет кылабыз. Бул бейтап болсо, өзү жашаган баягы бейтапканаларга же болбосо республикалык илимий борборуна кайрылса болот. Ал жактан биз тиешелүү көп кеңештерди бергенге аракет кылабыз. Жакшы. Бизге телекөрүүчүлөрдөн суроолор аябай көп келип жатат. Убакыттан пайдаланып бир канчасына жооп алганга аракет жасап калабыз. Мен ушул эле суроого кошумчалап бир суроо берим келип жатат. Ушу бөйрөктө ташты, мисалы, кош бойлуу айымдарга бөйрөктө ташты алдырткандан кийин анан бала көтөргөндө кандай зыяны тийбейби балага, же болбосо ушу бөйрөктө таш мындай тукум кубайбы дегендей? Бөйрөктөгү таш же болбосо жана зара таштар оорусу тукум куушу мүмкүн. Буга баягындай 100% кепилдик жок. Кош бойлуу айымдарга айтат, эгер баягы планирование деп коет эмеспи, эгер ошол кош бойлуу боло турган болсо, ага чейин уролог дарыгердин кеп кеңешин алып, баягы бөйрөктүн ичинде таштар барбы, же болбосо кристаллдар барбы, ошолордун баардыгын билип туруп, андан кийин ошол планирование кылса жакшы болмок. Анткени бөйрөктүн ичинде турган таш эч качан баягы катуу оорутпайт, орусча айтканда приступ бербейт. Ошол себептен боюнда бар кезде организмде ар кандай өзгөрүүлөр болот эмеспи? Ошол өзгөрүүлөр болгондон кийин зара түтүкчөсү кеңейип да калышы мүмкүн, ар кандай гормондордун бөлүнүп чыгышы менен. Ошол кезде ошол жанагы биз айтып аткан таштар же болбосо кристаллдар бөйрөктүн ичинен чыгып, зара түтүкчөсүнө тыгылып калса, жанагындай ооруларды берип, анан урологдорго кичине кыйынчылык туудурат. Анткени кош бойлуу адамдарга, кош бойлуу айымдарга башка бейтаптарга караганда көп дарыларды же болбосо операцияларды, жана мен айтып аткан луч менен дарылоого
болбойт. Болбойт, Ошол себептен биринчи кезекте профилактика кылыш керек, алдын алуу кылыш керек. Бул ооруну андан кийин гана ошол жанагы боюнда кош бойлуу болсо болот. Анан ушулчу, түшүнүктүү. ушул бөйрөктө таштар мисалы ичинен оорутпайт, билинбейт, өтпөйсүзбү? Анан кандай симптомдор болот? Адам мындай сезеби? Жок, бул адамдар көбүнчө баягы случайный обследование деп коет. Кээде башка проблемалар менен келип, анан бөйрөктө таш бар экенин дагы кээде маалымат беребиз. Анан кийин именно жанагы мен айтып аткан зарад түчөсүнө түшүп, анан таштын көлөмү менен зарад түчөсүнүн көлөмү бирдей болуп калып, ошол кезге келип тыгылып калган убакта гана приступ берип же жанагы ар кандай ооруларды берип, дене табы көтөрүлгөн ушундай симптомдор болушу мүмкүн. Бирок ошол бөйрөктүн ичинде турган анча чоң эмес. Жаңы башталганда билинбейт экен, Жаңы башталганда УЗИ эч аркылуу кандай билинет, симптомдор билинбейт. УЗИ аркылуу жана болсо жалпы зара анализ аркылуу кристаллдардын баардыгы экенин билсек болот. Түшүнүктүү. Эгер кесиптешим уруксат берсе, Ооба, телегөрүүчүлөрдөн келген суроолорду узатып жетишип калалы. Аягы 107 менен аяктаган абонент мындай дейт: варикоцеле менен операция болуп чыккан, кайра бул пайда боло береби же болбойбу дейт. Негизи эле бул оорунун пайда болуу себептери эмнеден улам пайда болот жана кантип аяктырат? Варикоцеле оорусу бул жаштар арасында абдан көп кездешүүчү. Бул эмне оору? Бул расширение вен, гроздевидное сплетение деп коет. Ошол жанагы кандай айтсам, табарсыктагы, жумурткадагы веналардын кеңейиши. Бул бирден бир тукумсуздукка алып келе турган оорунун баягы оору да. Анан кийин варикоцеле оорусу тукум куушу мүмкүн. Анан варикоцелени мындай алдын алуу дагы мүмкүн эмес. Анткени жана физический нагрузка деп коет. Ошол физический нагрузка кыла албай койбойсуң. Бардык себептер менен баягы эркек болгондон кийин бул эркек адамдарда гана кездешүүчү оору. Анан бул варикоцеле кайра пайда болушу мүмкүн. Орусча айтканда рецидив деп коет. Эгер бул оору туура эмес дарыланса, бул ооруну бир гана оперативдик жол менен дарылоого мүмкүн. Анан баягы кан тамырларды кесип алып коюу жол менен жасалат да бул ооручу. Анан кийин бул кайра кайталанышы эмне себептен кайра кайталанат? Анткени баягы майда кан тамырлар көрүнбөй калышы мүмкүн. Ошол убакта мындай айтканда, орусча айтканда соответствующий приборлор болуш керек, микроскоптор болушу керек. Ошол баягы соответствующий инструменттер менен гана жасаганда кайра пайда болбойт. Ошон үчүн ошо так туура диагноз коюп туруп жакшы жасаса рецидив болбойт. Негизи бул оору кайсыл курактагы мырзаларда көп кездешет? Бул оору негизи 16 жаштан 28-30 жашка чейинки биздин эркек жарандарда көп кездешет. Анан баягы бесплодный брак деп коет. Ошол тукумсуздук болуп биздин мамлекетте 1 жылдын ичинде коюлат бул диагноз. Ошол 1 жылдын ичинде ошол болбосо, анан кийин баягы жарандар келип изилдөөлөрдү өткөндөн кийин көбүн эсе ушул диагноз менен биз дарылайбыз. Ушул диагноз көп кездешет. Жакшы экен. Мынакей ардактуу көрөрмандар, бизге келген уролог дарыгер менен бардык өзүбүзгө керектүү пайдалуу нерселерди алып жатабыз. Келиңиздер биздин катарга кошулуп, өзүңүздүн суроолоруңуз бар болсо, бизге карата СМС билдирүүлөрдү узата берсеңиздер болот экен. Сизден келген суроого жоопту алып беребиз. Албетте, суроолор аябай көп. Узата кетсек, 211 менен аяктаган абонент: саламатсызбы? Бөйрөк ооруйт. Негизи эмне таблетка ичиш керек? Мен канифром ичип жатам дейт. Эми баягы бөйрөк ооруйт деген бул баягы жалпы түшүнүк да. Баардыгыбыз эле айта беребиз бөйрөк ооруйт деп. Анан баягы анын бир причинасын табышыбыз керек. Ал себептен бул жаран келип бизден изилдөөлөрдү өтүп, диагнозун тактап,
баягы кеп кеңешине алып кетсе болот. Дагы бир айта кетчү нерсе, ушундай көп суроолор болуп атат. Биздин илимий борбордо 23 октябрдан 1 ноябрга чейин эркектердин ден соолук жумалыгы болуп, ошондо акция жарыялаганбыз. Бул 16 октябрдагы саламаттык сактоо министрлигинин приказы менен жана биздин директорубуз профессор Акылбек Чолпонкулович Усупбаевдин демилгеси менен ушул акция уюштурулуп жатат. Бул акция 6-чы жолу биздин республикада болуп атат. Мына быйыл жылына ушул ар бир акцияда биз 1,5 миң биздин эркектерди баягы изилдөөгө чейин мүмкүнчүлүк болуп атат. Анан бул аябай бир жакшы акция, анткени изилдөөлөр бекер. Бул кеп кеңешибиз жана ошо консультация деп коет орусча, консультациянын УЗИ простатанын УЗИси бекер болуп жатат азыркы убакта. Анан кийин анализдер дагы азыркы жашоодо кымбат эмес. Анан ошол жанагы менчик кээ бир лабораториялар бизге көмөк көргөзүп 50% чейин арзандаттырып, ошол бизге жардам берип атат. Биз болсо ошол баягы элдерге маалымат берип, жанагы жаш жарандарга кандай ооруларды алдын алуу үчүн кеп кеңештерибизди берип, элдин саламаттыгын жогорулатканга аракеттерди кылып атабыз. 23 октябрдан 1 ноябрга чейин жалаң мырзаларды урология бөлүмүнө келип өзүңүздөр бекер көрүнүп кетсеңиздер болот. Андыктан чамдаңыздар 1 ноябрга бир аз гана убакыт калды. Ооба, албетте. Менде мындай суроо бар, Чыңгыз мырза. Негизи эле бүгүнкү күндө күндөн күнгө бөйрөгүн алмаштырууга каражат керек деген жарыялар аябагандай саны өсүп барууда. Негизи бул чекке жетпеш үчүн кандай чараларды көрүү керек? Туура айтасыз. Бул азыркы биздин мамлекетибиздин социалдык бир чоң көйгөйү десек болот. Анткени статистика боюнча биздин жарандардын 10% жакынкы мамлекеттер, биздин кошуна мамлекеттер, Казакстан, Россия мамлекеттерине барып мигрант болуп иштеп, ар кандай кыйынчылыктарга дуушар болуп атышат. Ошол себептен бул жанагы көп өзүн жакшы карай алышпайт, профилактика кылышпайт, суук жерлерде иштешет. Ошол себептен ар кандай кабылдоолор болуп, жанагындай бөйрөктүн жетишсиздиги деп коет. Ошол ооруга чалдыгып, анан ошол бөйрөк иштебей, жанагы функциясын өзү жакшы аткарбай калган себептен хронический гломерулный нефрит, хронический почечная недостаточность деген оорулар абдан көп кездешип атат. Ошол себептен бул убакта же жанагындай жасалма бөйрөк же болбосо гемодиализ же болбосо бөйрөктү алмаштыруу, трансплантология жагына барууга туура келип атат. Бул дагы ошол биздин мамлекетте бөйрөк алмаштырууга аракеттер болуп атат. Эми ошол болуп кетсе жакшы болот эле. Анан негизи ошо чет мамлекеттерге барып жасатып келип атышат. Бул дагы бир чоң материалдык каражаттарды талап кылган үчүн ушундай жанагындай жарыялар болуп атат. Бул ушул биринчи жанагы причинасы ушул биздин социалдык жарандардын социалдык жашоосу кичине ылдыйраак болот. Ошол себептен. Жакшы, анан ошо гемодиализ деп кеттик да, бул оору эмнеден улам келип чыгат негизинен? Муну сөзсүз түрдө операция кылыш керекпи? Эгерде операцияга жеткизбей эле дарыласа болобу? Жок, гемодиализ деген бул оору эмес. Бул гемодиализ деген ушул бир дарылоо ыкмасы, жанагы мен айтып кеткен бөйрөктүн жетишсиздигинин дарылоо ыкмасы. Ушул бул жанагы бөйрөктүн жетишсиздиги убагында биздин организмде бул бөйрөк өзү чыпка болуп эсептелет, фильтр болуп эсептелет. Болгон бардык биздин организмдеги иштелип чыккан баягы токсиндер деп коет, уулуу заттардын бардыгы тең ушу бөйрөк аркылуу чыпкаланат дагы, андан кийин организмден чыгарылат. Бул убакта ушул жанагы адамдар ошо ХПН диагнозуна дуушар болгондо бөйрөк жанагындай өз убагында токсиндер чыгара албай калып,
ууланууга дуушар болот. Ошол кезде ушул гемодиализ ыкмасын колдонуп, жанагы бөйрөктү тазалап, канды тазалап, 2-3 күн убагында тазалап, анан жардам берип турабыз ошол гемодиализ. Түшүнүктүү. Бизге келген кийинки билдирүүнү окуп кетсем, 888 менен аяктаган абонент, салам, кандайсыздар? Цистит оорусун кантип айыктырса болот? Жооп берип коесузбу дейт. Негизи эле бул оорунун пайда болуу себептери Цистит оорусу негизи да кошумчалап кетейинчи, ушул оору жугуштуу же жукпайбы? жок, цистит оорусу жугуштуу эмес. Цистит бул табарсыктын сезгениши болуп эсептелет. Цистит оорусу көбүнчө 70-80% аялдар арасында кездешет. Анткени баягы аялдардын анатомиялык өзгөчөлүгүнө байланыштуу ушул оору пайда болот дагы. Бул оору негизинен баягы инфекциялардын көп болушунан пайда болуп, анан бул мындай айтканда причиналары көп. Инфекциялар болушу мүмкүн, же болбосо жанагы катуу суукка калып калышы мүмкүн. Ошол кезден кийин иммунитет түшүп кетсе, ушул оору пайда болушу мүмкүн. Ошон үчүн бул айым болуш керек менин оюмча. Ошол айым болсо өзү жашаган жерге, же болбосо биздин улуттук госпиталдагы бейтапканасы бар, ошол жака келип уролог дарыгердин консультациясын же болбосо кеңешин алып, изилдөөлөрдөн өтсө жакшы болот го деген ойдомун. Ар бир эле нерсени үйрөнүп жатканда сөзсүз түрдө бир мугалим болот эмес. Өзүңүздүн мугалимиңиздер тууралуу кимден ушундай билим алып чыктыңыз, кимден үйрөндүңүз дегендей? Рахмат. Ооба, албетте ар бир баягы окуучунун мугалими болот да. Ошол себептен бизде болсо менин мугалимдерим бул ошо биринчи кезекте профессор Усупбаев Акылбек Чолпонкулович, илимий борбордун директору. Андан кийин болсо профессор Мамбетов Жаныбек Султанбаевич деген биздин жакшы бир профессор бар. Бул киши дагы көп баягы таалимин берип, өзү билгенин үйрөтүп жатат. Менин бөлүм башчым бул Термечиков Токтобек Мурзакулович агайыбыз бар. Бул киши болсо көп жанагы кабыл алуу бөлүмүндө көп нерселерди үйрөтүп, баягы экстрен ситуация деп коет. Ошол жанагы ыкчам кыймылдоо, жанагы кандай кабыл алыш керек бейтаптарды, ошолорду көп үйрөтүп келет. Кылычбеков Марлен Бикташевич деген агайым бар. Ал дагы операция убагында ар кандай жакшы баягы маалыматтарын берип, жакшы информацияларды берип, үйрөткөнгө аракет кылып жатышат. Ушул агайлар баягы менин уролог болушума көп салымдарын кошту десем жаңылышпайт болушум керек. Эң сонун абдан жакшы. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бизге жиберген суроолоруңуздар аябай көп. Албетте биз анын баарына жооп алганга убактыбыз тар болгондуктан жетишип кеткен жокпуз. Бирок жана жогоруда айтып өткөндөй 1 ноябрга чейин Бөкөнбаева Лагиненко көчөлөрүнүн кесилишиндеги республикалык урологиялык илимий борборуна келип, акысыз көрүнүп кетсеңиздер болот. Сурооңуздарга ошол жерден жооп алсаңыздар болот. Ооба, биз болсо Чыңгыз мырзага эркин микрофон беребиз. Келиңиз. Рахмат. Эми ошол биздин жарандарга, биздин мамлекеттин жарандарына кайрылып кетет элем. Биринчи кезекте бул адамдын ден соолугу экен. Биз өзүбүз ден соолук сакчысы болгондон кийин ар дайым өзүңөрдү баягы алдын алып, ооруларды алдын алып, ар дайым ден соолукта болушсун деп каалап кетмекчимин. Жана биздин мамлекетте тынччылык болсун, стабилдүүлүк болсун. Жакында эле шайлоо да болуп өттү. Ушул жаңы келген биздин ажообузга дагы ошону каалабакчымын. Жана эң башкысы ошо тынччылык эле болсун. Сизге чоң рахмат. Эл үчүн кызмат кыла бериңиз демекчибиз. Телпергенске ыраазычылык билгизебиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бизде мейманда республикалык урологиялык илимий борборунун дарыгери Чыңгыз Иманалиев болуп өттү.